Мынакей саат. Эгер Алла Таала бар болсо, мени 60 минуттан ичинде өлтүрсүн. 1950-жылдары Каир шаарындагы Айнуш Шамс университетинде ушундай бир окуя болгон. Агрономия факультетинин студенттеринин бирөөсү ордунан туруп, ошол жердеги мусулман агайларга жана мусулман студенттерге ушул колундагы саатын көрсөтүп, эгер Алла Таала бар боло турган болсо, Кудай бар десеңер, анда мени 60 минуттан ичинде өлтүрсүн деп баардыгына кайрылат. Дагы убакытты карап турушат. Чындыгында ошол жерден убакыт чыкылдап, биринин артынан бири чуркап убакыт өтөт. Убакыттын ушунчалык тез өткөндүгүнөн ошол жердеги мусулман студенттер, мусулман агайлар дагы ушунчалык шектенип, ошол иманына шектене башташат. Жана толук ошол жерден саат тегеренип 60 минут, тагыраагы 1 саат болгон кезде ал адам тирүү болот жана өлбөй калат. Жанагы баягы капыр адам ордунан турат дагы, баардыгына карап туруп, саатты мусулмандарга бир каратып, өзүнө бир каратып туруп, ушундай дейт: "Көрдүңөрбү? Кудай болгондо мени өлтүрөт эле" деп, ушунчалык жеңишке жеткен кишидей, ушунчалык бир Кудайдын жоктугун далилдеген кишидей болуп, жүзүнө жылмаюу, кубаныч тартылап, ушинтип мындай үйдүн көздөй басып кетет жана ошол факультеттен чыгып кетет. Анан ошол класста отурган мусулман студенттердин иманына шайтан оспаса кылып, кээ бири Алла Таала бар, Кудай барбы деген нерсеге чындыгында шектенип калышты. Ал эми иманы күчтүү кээ бирлери болсо, Алла Тааладан бул инсан үчүн хидаят сурап, данышмандыгынан бул инсанга убакыт берди деп гана кала беришти. Баягы киши капыр адам ушунчалык кубаныч менен жүзүнө ушундай жылмаюу толуп, мен ал Кудайдын жоктугун далилдедим деген пикир менен үйүнө барат. Үйүнө барса, атасы, апасы тасторкон жайып тосуп алган болот. Атасы болсо, ошол менин уулум келсе, ана чогуу тамактанабыз деп жайылган тасторкондон эч нерсе жебей турган болот. Анан баягы уулум кел тасторконго деп чакырган кезде, баягы далилдедим деген капыр студент, душка кирип колун жууп, бетин жууп, анан сүлгү менен бетин ушинтип арчып жаткан кезде өлүк бойдон жерге кулап түшөт. Анан медициналык жардамдар келет, врачтар келет, докторлор келет. Эмне себептен бул өлүп калды, эмне себептен жыгылып кулап калды деген нерсени алар изилдеп башташат. Көрсө, баягы студенттин кулагына суу кирип өлгөн болот. Бул окуяга өз ой пикирин айткан Абдуразак Науфал мындай деп айткан: Алла Таала мунун өлүмүн эшек өлүмү менен өлтүрдү деп. Тагыраагы изилдөөлөр боюнча эшектин кулагына суу кире турган болсо, өлүп калат. Бул окуя Нихаяту Золимин деген китепте жазылган. Алла Таала баарыбыздын өлүмүбүздүн акырын жакшы кылсын. Кандай гана жакшы амал кылбайлы, намаз окубайлы, садак бербейлі, жакшы бирөөгө жардам бергенден кийин дагы ушундай бир дуаны кылып жүрөлү. Аллахумма инна а'удзу бика мин суил хатима. Аллахым менин өлүмүмдүн акырын жакшы кыл деп. Алла Таала баарыбыздын өзүнүн кабыр азабынан, тозогунан сактап, бейишине кирүүгө насип кылмасын.